Bismillahirrahmanirrahim. Кейбір адамдар ойнап отырып, күліп отырып, ойнорго жана күлөргө эч бир нерсе таппай калган кезде диндин үстүнөн күлө баштайт. Диндин үстүнөн азил тамаша кыла баштайт. Мындайча айтканда, азыркы тил менен айтканда, прикол кыла баштайт. Ким намаздын үстүнөн күлө турган болсо, прикол кыла турган болсо, намаз болсун, орозо болсун, мына курбандык болсун, же башка бир ибадат болсун, ошол инсан дининен ажырап калат. Иманынан ажырап капыр болуп калат. Аллах Таала динин жана элчисинин үстүнөн күлгөн адамдарды капыр экендигин Кур'ан-ы Керимде айткан. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. 2-3 адам Madinadan сыртка чыгышып, Аллахтын динин үстүнөн күлүшөт. Ойноп күлүшөт. О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эгер алардан сурасаң, эмне үчүн Аллахтын динин үстүнөн жана анын элчисинин үстүнөн күлүп жатасыңар, ойноп жатасыңар? Не үчүн мындайга бардыңар деп сурасаң, алар ойнош үчүн, күлүш үчүн, бир күлүш үчүн ушундайга бардык деп айтышат. Айт Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Силер Аллах жана анын аяттарын жана элчисин үстүнөн күлө турган болуп калдыңарбы? Үстүнөн күлө турган болуп калдыңарбы? Эми капыр болгонуңардан кийин, ла та'тазиру кад кафартум бa'да иманикум. Капыр болгонуңардан кийин эми үзүр айтпай эле койгула дейт. Мына ушундай приколдор, динде азил тамаша кылган, же намазды, же курбандыкты, же орозону, мына ушундай түрдөгү азил тамашалар, приколдор, буларды таратуу, мындай нерселерди башкалар менен социалдык тармактарда бөлүшүү, бул тыюу салынат. Анткени бул капырлыктан башка нерсе эмес. Аллах Таала Кур'анда жакшылыкта, сооп иштерде бири-бириңерге жардам бергиле, күнөө иштерде бири-бириңерге жардам бербегиле деди. Эми бул нерселер кээ бир мен мусулманмын деген адамдардан чыгып тарап жаткандыгы бул өтө өкүнүчтүү. Ким динин үстүнөн анекдот айта турган болсо, күлүп, ошонун артынан рахаттанып, күлүп, жыргай турган болсо, ал инсан имандан ажырап калат. Инсан мына ушундай бир сөздү айтат, ошол сөз себептүү өзү билбеген абалда диндин үстүнөн күлгөнү себептүү, ойногону себептүү динден чыгып калгандыгын өзү сезбей калат. Же тозоктун эң түпкүр жерине түшүп кетет. Жана ошондой эле батыш менен чыгыш канчалык алыстыкта турса, ошол бир сөзү себеп, бир жаман бир азил тамашасы себеп, диндин үстүнөн күлгөнү себеп, Аллах жана анын дининен батыш менен чыгыш канчалык алыстыкта турса, ошончолук деңгээлде алыстап кетет. Ошондуктан диндин үстүнөн күлүүдөн, азил тамаша кылуудан Аллах Таала жана анын пайгамбары катуу кайтарган. Мындан этият бололу. Аллаху а'лам.